Саламатсыздар, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Аксы окуясына токтолобуз. Аксы окуясына бүгүн 20 жыл болду. Ошол 2002 жылы Үзөңгү кууштун Кытай тарапка берилишине байланыштуу эл нааразы болуп, акцияга чыккан. Боспек айылына келгенде милиция кызматкерлери алдын токтотуп, куралсыз элге ок атылган. Анын жыйынтыгында жалпысынан ушул окуяга байланыштуу 6 киши көз жумган. Окко учкан 4 болгон. Ошол окуяга байланыштуу. Андан кийин дагы бирөөнү ур токмок менен сабап атып өлтүрүшкөн, дагы бирөөнү болсо мындай жанагы атайын операция негизинде окко учкан. Бүгүн ушул Аксы окуясына байланыштуу тереңирээк маалымат алалы деп, цензурасыз ушул Аксы окуясын сүйлөшөлү деп биз конокко Кубанычбек Маматкеримовду чакырганбыз. Окуянын баштан аяк катышуучусу катары көп маалыматты билесиз деген максатта сизди азыр бул жерге чакырып отурабыз. Эми азыр ушул бизди көрүп аткандарга айрымдардын балким маалыматы жоктугу, мисалы жаш муундар бар. Мына окуяганын өзүнө эле 20 жыл болуп кетти. Окуя кандай болуп башталган, кандай болуп өнүккөн, бул февралдан бери эле келаткан. Айлап келатып, анан кийин жетерчеги ушул жерге келип атат да. Кандай болду эле окуя? 20 жыл илгери. Бул окуяны кыргыз коомчулугуна тереңирээк, түшүнүктүүрөөк жеткирүү үчүн анда хронологиялык тартип менен айтып берейин. Бул окуянын башталышына биринчи түрткү эң негизги көмөк себепчи бул кыргыз жеринин Үзөңгү кууштун хан теңиринин жең ичинен кыргыз коомчулугуна билинбей ошол кездеги бийликтин жогорку бутагындагы эшелонунда отурган айрым бир адамдардын макулдашуусу менен Кытай Республикасына берилиши негизги себеп болгон. Ошол Кытайга берилип аткан жерди ошол кездеги Аксы районунун депутаты Азимбек Бекназаров көтөрүп чыгып, ошол кездеги президент Аскар Акаевка импичмент жарыялоосун Бекназаровдун шайлоочулары, теги эле Аксы жергесинин жашоочулары, тургундары туура көрүшүп, Үзөңгү кууш хан теңири Кытай жерине берилбесин, Кытай эл республикасына берилбесин деп чыккан. Эмне себептен? Себеби Аксы жергесинде бир содукта 3 адам отурат. Бир жанга 0,33 содуктан гана жер берилген. Аксылыктар жердин кадырын жакшы билишет. Анан убагында Акаевдин дежурный чалдары менен дежурный балдары көбүнчө Нарын жергеси менен Ысык көл жергесинен ой аксылыктар, силер кайда жаткан элсиңер? Бул Үзөңгү кууштун хан теңиринин силерге эмне тиешеси бар? Ал жер бир тоо таштын арасы, эч нерсе эгилбейт. Жөн эле боппос жер. Кыргыздарга анын пайдасы деле жок, зыяны толтура. Эмне кийлигишип атасыңар? Кийлигишпегиле деген чейин сөздөрдү айтышкан. Пайдаланылбай барыр. Пайдаланылбай калат, кароосуз калган жер ал деп. Анан 2002 жылдын 5 январында Кап-Каяктагы андан 7 жыл мурда өтүп кеткен ошол учурда Токтогул прокуратурасында тергөөчү болуп иштеп аткан Азимбек Бекназаровдун адам өлүмүнө тиешелүү жабылган бир ишин көтөрүп чыгышып, анан кийин ошол иштин негизинде иш козгошуп, 5 январ күнү 2002 жылы камакка алышты. Ал 5 январда камакка алууну кыргыз коомчулугу эмес, Аксы районунун тургундары билбей калышкан. Ал камакка алынганы кечинде белгилүү болгондон кийин 6 январ күнү ошол кездеги Бекназаровду коргоо комитетинин төрагасы болуп турган Жаныш Курбанов менен Мамаралиев деген адамдар Жалал Абад областына барып, ошол кезде Жалал Абад областынын прокурору болуп турган Зоотбек Кудайбергеновдун кабыл алуусуна кирүүгө аракет кылышкан. Бирок Зоотбек Кудайбергенов буларды кабыл албай, мен түштөн кийин, саат 2-лерден кийин пресс-конференция берем массалык маалымат каражаттарына. Ошондо кабыл аласыңар деп кабыл албай койгон. Туура түштөн кийин массалык маалымат каражаттарына өзүнүн интервьюсун, пресс-конференциясын өткөргөн, ал пресс-конференцияда абдан катуу сөздөр айтылган. Бүгүнкү күндө Жалал Абад областынын бийлиги менин колумда. Себеби мен координациялык кеңештин төрагасы болуп эсептелинем. Мен кандай айтсам ошондой болот. Мыйзам менмин, Зоотбек Кудайбергенов деп чыккан. Анан ал жерден Мамаралиев менен Жаныш Курбанов Аксы районунун Кара Суу айылына барып, эмне себептен камалды, окуянын төркүнү кайда жатканын элге толук түшүндүрүп айткандан кийин 7 январ күнү Аксы районунун Кара Суу айылынын тургундары
Аксай районунун Борбору Кервен шаарына пикет митингтерге чыгып башташкан. Ал убакта пикет митингге чыккандардын бир гана талабы болгон. Камакка алынган эл өкүлү, Жогорку Кеңештин депутаты Бекназаровдун башкаруу чарасын өзгөртүү, аны күнөөлүү же болбосо бошоткула деген талап коюлган эмес. Түрмөдөн чыгаруу күйүндө эле болсун. Башкаруу чарасын өзгөртүлүп, тергөө жүргүзүлсүн деп гана талап коюшкан. Ал талаптар турмушка ашпай, эч ким укпай койгондон кийин 2002 жылдын 17 мартында ок атылып кеткенден кийин экинчи талап кошулган. Ал талап Аскар Акаев кызматтан кетсин деген. Анан бул окуя ошол 2002 жылдын 17 мартта кандай болду? 14 мартта 2002 жылы укук коргоочу Турсунбек Акун Аксы жергесине барды. Аксы жергесине барганда ошол жерде Тоо тарапта жайгашкан 5 айылынын борбору Каражагач айылы деп эсептелинип, ошол жол Аксай районунун борборуна ошол Каражагач айылы аркылуу өтөт. Ошол жерде жолугуш өткөрүшүп, бир 3000 якын адам болуп, катуу сөздөр айтылган Турсунбекке. Сен укук коргоочусуң, эмне үчүн кыргыз жерин Кытайга берүүгө макул болуп атасың? Биринчи мамлекеттин укугун коргобойсуң. Эмне үчүн коргобойсуң? Жердин бүтүндүгүн сактоого аларга эме кылбайсың, аракеттерди көрбөйсүң. Экинчи Бекназаровдун башкаруу чарасы. Анан кийин ал киши губернатор чакырган. Губернатор менен элдин алдында телефон менен Турсунбек Акун сүйлөшкөн. Ошол кезде Жалал Абад областынын губернатору Урманаев болгон. Анан Урманаев вада берген. Мен 16 күнү барам, жогору жактагылар менен сүйлөшөм, маселени чечүүнүн аракетин көрөмүн деп. Бирок жогору жакта отурган, ошол кезде бийликти мыкчып кармап турган маркум президенттик аппараттын ошол кездеги башчысы Аманбек Карапкулов буга телефонда тыюу салып, Аксылтар менен сүйлөшпө, барбагының деп катуу айтып койгон. Анан кийин Урманаев Аксы жергесине барбай калган. Урманаев Аксы жергесине барбай калгандан кийин элдин бийлик болгон нааразычылыгы күч алган. Кыскасы баягы тутанып турган, түтөп жалын айлана албай турган отко Карапкулов менен ошол кездеги Жалал Абад областынын губернатору Урманаев жалын чачып коюшуп, от алдырып жиберишкен өрттү. Эми ал жерде жогоруда айтылгандай Бишкекке жок, Бишкек жөнүндө сөз жок. Анан 17 ошол адамдар 17 апрелде эле 5 айыл өкмөтүнүн жашоочулары чогулушкан. Алар Кызыл Тоо айыл өкмөтүнүн тургундары, Кара Суу айыл өкмөтүнүн тургундары, Каражагач айыл өкмөтүнүн тургундары, Жаңы Жол айыл өкмөтүнүн тургундары жана Ак Жол айыл өкмөтүнүн тургундары. Ошол жерден 3 багытка бөлүнүшүп, 3 багытта жолго чыгышкан. Биринчи багыт 500 адамдын тегерегинде Аксай районунун борбору Кервенге, акимчиликтин алдында тынчтык пикетин өткөрүү жана талаптарын жогору жакка жеткирүүгө аракет кылуу. Экинчи багыт Токтогул районуна. Ошол кезде Азимбек Бекназаровдун соту Токтогул районунда өткөрүлүп аткан 200 адам. Ал жерде дагы өздөрүнүн тынчтык пикетин өткөрүшүп, талаптарын күч түзүмдөрүнө, сот органдарына жеткирүү, мыйзамдын талаптарын туура аткарылышын. Үчүнчү багыт ал Ош Бишкек жолун тозуу Ташкөмүр шаарына. Ошондо 1500 менен 1700 адамдын тегерегинде Ташкөмүр шаарына келген, 200 адам Токтогул районуна келген, 500 адам Аксай районунун борбору Кервен шаарына багыт алган. Андан кийин бөлүнүшүп Аксай районунун тургундары жолго чыгышкандан кийин 14-20 Кервен шаарынан 15 километр алыста турган ээн талаада Босбек айылынын тушунда ок атылып пикетке жөө жүрүшкө бараткан адамдарга күч курал колдонулган. Ошол колдонулган күч куралдын негизинде 4 адамга ок жаңылып, 1 адам ошол жерде каза болгон. Бир топ адамдар октон жаракат алган. Жолду тосушуп, райондун борборуна элди өткөрбөй, күч түзүмдөрү туруп алышкандан кийин айласы кеткен эл 15 километрдей турган Босбек айылынан Авлетим айылына бир гана терапевт врачы бар, андан бөлөк врач жок жерге ок жеп жарадар болгон адамдарды алып келишкен. Ошол терапевт биринчи жолу тиги жарадар болгон адамдарга өзүнүн медициналык жардамын көрсөткөн. Терапевт болсо дагы. Эртеси күнү
кербенге район борборуна жеткирилген адамдар. Эми азыр ошол жана ук коюшту утпайлы. Негизи Акаевдин фамилиясы айтылып атат, анан кийин жанагы Карыкуловдун фамилиясы айтылып атат, губернатордун фамилиясы айтылып атат. Негизи эми жалгыз эле Акаев болбосо керек ушул жерде окуянын өнүгүп кетишине. Эми ага деле келип кимдир бирөө маалыматтарды айтып атты да. Жалган маалыматтарды балким кээ бирлери чындап эле жеткирип атышты. Ар кандай маалыматтар жеткирилип турулгандыгын биз өзүбүз билген эмеспиз, бирок кийин бийлик алмашып кеткенден кийин 2006-2007 жылдары, толугурагын 2011-2012 жылы 7 апрель окуясынан кийин анан биз билдик. Ага чейин кээ бир маалыматтарды биз билген эмеспиз. Ошол жерде мисалы азыр ала турган болсок 39 кишини кийин сот күнөөлүү деп тапты, тиешеси бар деп. Анын үчөөсү эле жаза мөөнөтүн алды, мындайча айтканда жазаланды. Калгандардын баардыгы түрдүү себептер менен жазадан куткарылып калды да. Эми кимдерди айтат элеңиз? Ошол 2002 жылы бийликте турганда ушул окуяга өтө бир терс таасирин берген. Ушул 4-6 адамдын каза болушуна себепкер болгондорду. Тергөө органдары өз учурунда ошол убактагы мамлекеттик комиссия өзүнүн корутундусунда жогорку эшелондо отурган адамдардын фамилиясын, аттарын аташкан эмес. Демек алар атай албагандан кийин коомчулуктун өкүлдөрү, биз аксылтар биз деле атай албайбыз. Бирок бизге жеткен бүгүнкү күндөгү маалыматтарга караганда айрыкча 2007 жылы ошол кезде президент Бакиевдин кеңешчиси болуп турган 2002 жылы Кыргыз Республикасынын баш прокурорунун орун базар милдетин кызматын аткарган Абибулла Абдыгапаровдун массалык маалымат каражаттарына берген маалыматына, интервьюсуна таянсак, ал киши момунтип айтат. Биз 2002 жылдын март айындагы окуяларга хроникалык көз караш кылсак, анда 15 мартта президент Аскар Акаев өзүнүн кызмат бөлмөсүндө болгон деп. Себеби 15 мартта ал Кыргыз мамлекетине элчилик милдетин аткаруу үчүн келген адамдарды кабыл алып, ноталарды кабыл алган экен. 16 мартта өзүнүн тиешелүү жарлыктарын чыгарып кол койгон экен. Ал эми 17 мартта 2002 жылы өз кабинетинде отуруп, орусча айтканда визасын салып, өзүнүн көрсөтмөлөрүн, распоряженияларын чыгарган экен. Ошол эмени биринчи жолу массалык маалымат каражаттарына Абибулла Абдыгапаров айтып чыкты, анан кийин бул айтылбай көмүскөдө калып калды. Анан бул себептин айтылышына эмне түрткү берди? Бул себептин айтылышына Аксы окуясы 17 мартта болуп өттү. Бардыгы жымжырт болуп калды. Маалымат жок. Ал кезде азыркыдай телефондук сүйлөшүүлөр, мобилдик чалуулар жок болчу. Болгону баягы телефондук байланышкана зым аркылуу болгон эмелер болгон. Ал жеке почта Кыргыз Телекомуна барып, коммутатор аркылуу байланышчу. Ал дагы бир топ узакка созулчу. 2-3 саатта бир адам менен сорго байланышчубуз. Анан 17 күнү түндө Азиза Абдрасулова барып калды, укук коргоочу Бишкектен. Бул окуяны уккандан кийин. Андан кийин биринчилерден болуп массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнөн Элнура Кулиева барып калды. Анан кийин Замира Кожобекова Азаттык радиосунан. Анын аркасынан ууда Рыспай фамилиясын унутам, Абдыкаримов бекен, Жалал Абад Азаттык радиосунун Жалал Абадтагы бөлүмүндө иштейт, кабарчы болуп, ал киши барып калды. Анан бул коомчулукка айтылып билине баштады, бирок ошондо дагы тар чөйрөдө. Негизи ошол жанагы бөлбөй кой тур. Анан мунун ачыкка чыгышы кандайча болду? Ок жегендерди, өлгөндөрдү КАМАЗга, мал жүктөгөн КАМАЗга жүктөп, Кервен шаарына алып келип, оорукананын, райондук борборушкан оорукананын өлүкканасына түшүрүшкөн. Ошол өлүкканага түшүрүп атканда бир адам тирүү болгон. Анын колу буту денеси кыймылдаганда, кармап түшүрүп атканда чочуп кетип, ойма бул адам тирүү экен деп туруп, анан кийин больницага киргизишкен. Калган өлүкканага киргизип салышкан. Анан ошол райондун борборунун адам тиги жолду тосуп, кардан коюп, күч түзүмдөрү элди өткөрбөй койгондон кийин район борборундагы элдер чыгышкан. Эмнеге ок атылат? Эмне үчүн күч колдонду деп. Ошолор келип, акыйкат болсун, тиги өлүктөрдү карап атканда коомчулуктун өкүлдөрү киргизилсин. Болбосо
эме өлгөн адамдардын жакындары катышсын, кыйыр түрдө болсо да катышсын деп талап кылып туруп алышкан. Анан бийлик өкүлдөрү, күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери айласы кеткенде ошол райондо ошол кезде жактоочулук милдетин аткарып жүргөн Сартбай Жачыбековду чакырышкан. Эми ал убакта өлгөндөр, ок жегендер жабылганчы деп табыла элек болчу. Ошол адамдардын өкүлү катары катышып бериңиз деп. Анан Жалал Абад областынан эксперт врачтар чакыртылган. Аларга 2 эксперт врач барган. Аларга кошумча ошол борбошкан оорукананын 2 хирург врачы үстүртөн карап турууга уруксат берилген. Анан ошондо бир жигит камерасы менен суранып калган. Байке, муну сүрөткө тартыш керек, аудиозапись кылыш керек. Силердин эчтекеңер жок экен. Жок дегенде фотоаппаратыңар жок экен. Мен тартып берейин деп. Анан ал мен өлгөндөрдүн туугандарынан сурайын, уруксат сурайын деп сыртка чыгып туугандарынан сураганда туугандар о тартыш керек. Эртең биз дагы башка нерселер болуп кетип биз билбей калбайлы акыйкатты дегенде жанагы жигитке уруксат берилген. Ал жигит тартып атып эле 5-6 мүнөттөн кийин камерасын тартпай койгон. Анан тиги жактоочу Сартбай Жачыбеков сураган. Эмне тартпай атырың дегенде менин кассетам толуп калды, тарта албай калдым. Мурдадагы тарттым эле дегенде тиги кызыгып эмнени тарттың эле деген. Дегенде элди тарттым эле дегенде ал шек санап калган. Анан сыртка чыгып туруп элге айткан. Азыр бир жаш бала чыгат. Мойнунда камера илинген, колунда эмес деген, мойнунда деген жаш бала ошол камераны алгыла деген. Анан кайра кирип кеткен. Биринчи баягы кароо баягы эксперттик эмес, жөн кароо иштери жүрүлүп бүткөндөн кийин сыртка чыгышкан. Биринчи Сартбай Жачыбеков чыгып кеткен. Сартбай Жачыбеков чыккандан кийин аркасынан тергөөчү менен прокурор чыккан. Анан жанагы камера көтөргөн жаш жигит чыкканда аялдар база калып туруп камераны тартып алышкан. Анан ал убакта эми айыл жергеси. Аудио техникалар жөнүндө түшүнүгү жок. Камера деген жөнүндө түшүнүгү жок. Элде бул эмне деген таң калуу гана пайда болгон. Анан колдон колго өтүп, ал ошол Аксы окуясынын чордону болгон, пикет митингдердин чордону болуп турган Кара Суу айылына жеткирилген. Анан биз деле түшүнгөн эмеспиз. Бул эмне деген тартуу, эмне деген кассет экенин билген эмеспиз. Анан ошон менен 18-19 март 2000-жылдары бийлик тарабынан тайфун, буран операциялары киргизилип Аксы районуна 3,5 миң күч түзүмдөрү барып, ал жерде тургандан кийин аксылтарда аргындай ой кете баштаган. Эмнеге мындай учурду, абалды бизге Аксы районуна киргизип койду деп. Анан биз эмне кылышты билбей Бекназаров камакта Азаттык радиосуна чыгып, көз карандыс массалык маалымат каражаттарына, көз карандыс журналисттерге чыгып, өзүбүздүн ой толгоолорубузду, түшүнүктөрүбүздү, пикирлерибизди уккан айың сөз ушактарыбыз менен жеткире баштаганбыз. Момундай экен деп. Анан жогорку кеңештен кассетаны бизге жеткириле деп суранып калышты. Бирок кандайча жеткиребиз? Ал кассетаны, ал камераны издешип, уже ошол убактагы күч түзүмдөрүнөн бизге кийин 2011-жылы белгилүү болгондо дагы маалыматка караганда 5 топ аракет кылышып аткан. Ал биринчи кассета менен камераны табыш үчүн. Ал кандай топтор эле? Ал Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ГУР башкармалыгы, ГУБОП башкармалыгы, коомчулук менен иштөө башкармалыгы, 9-10 башкармалыктар. Анан кийин ошол кезде СМБ деп айтчу эле, азыр ГКМБ деп аталып калды. Ошол мамлекеттик коопсуздук комитетинин кызматкерлери. Айласы кеткенде бийлик 2 адамга кассетаны, камераны берсеңер, губернаторлук кызматты беребиз деп сунуш кылышты. Маркум Доорунбек Садырбаев өзү да айтып жүрдү. Биринчи Доорунбек Садырбаевга сунуш кылып убада кылынды. Губернаторлук кызмат. Экинчи ал киши кассетаны таап бере албагандан кийин экинчи адам Аксы районунун тургуну, Кара Суу айылында жашайт. Ошол кездеги Бекназаровду коргоо комитетинин төрагасы болуп турган Жалыш Курбановго. Анан ал киши кассетанын кайда экенин, камеранын кайда экенин билет болчу, бирок менде андай маалымат жок, мен уккан жокмун деп жооп берип койгон. Кассетада эмнелер болгон? Азыр айтып берем бардыгын. Анан биз жогорку кеңешке кайрылып айтылгандан кийин Исмаил Сагып баш болгон коомдук комиссия түзүлүп, алар Аксы жергесине барган. Анан биз ошол кассетаны тиги Исмаил Төлөгөнов
баштаган Исмаил Саков баштаган депутаттык топко коомдук комиссиянын мүчөлөрүнө бергенбиз. Анда эмне бар экен? Анда ошол Босбек айылында тушунда ээн талаада тартылган, жөө жүрүшкө келе аткан элге атылган ок тартылган экен. Элди кантип атып аткандыгы кантип атылды, кимдер сүйлөдү, кимдер вперед ат кыла деп буйрук берди. Бардыгы ошол кассетага түшүп калган. Анан эң баягы айтылуучу нерсе 21 мартка чейин ошол кездеги Кыргыз Республикасынын президенти Аскар Акаев жанын жеп, мен 16-17 мартта Кыргыз Республикасында эмес болчумун, сыртта жүргөм, чет өлкөдө жүргөм, официалдык визит менен Москва шаарында болчумун, Россия Федератив Республикасында жүргөндүм, жанын жеп жүргөн. Мен ошол окуяны уккандан кийин 19-да келдим деп айтып жүргөн. Анан ал кишинин сөзү, башы көрүнбөй, коомчулукка билинбей, эч кандай элге кайрылуу жасабай тып-тынч отуруп алган. Болгону ички иштер министрлигинин министри Акматалиев, Кыргыз Республикасынын башкы прокурору ошол кездеги Чоң Абышкаев гана, анан дежурный чалдар менен балдар гана мамлекеттик телеканалдар, мамлекеттик массалык маалымат каражаттар аркылуу терс, туура эмес маалыматтарды, аксы элине каршы сөздөрдү сүйлөп турушкан. Анан алар жанагы депутаттар, коомдук комиссиянын мүчөлөрү эмени кассетаны алышкандан кийин булар Ошко кетишкен. Аларда дагы чоочулоо, коркунуч пайда болгон. Анан биз Азимбек Бекназаровду коргоо комитетинин мүчөлөрү, Аксы районунун ошол кездеги активисттери чогулуп, акылдашып, 5 адам Бишкекке кассетанын камераны алып кеттик деп сөз чыгарганбыз. Биз Бишкекке жеткиребиз деп. 5 адам 5 жерден 5 башка багытта таксиге отуруп Бишкекке жол алышкан. Тиги Исмаил Саков баштаган топ Ошко барып, Мадымаровдун үйүнө өзгөңөн келишип, кассетаны көчүрүшүп, 8 көчүрмө кылышкан. Алар дагы чоочулашып 8 багытта кетишкен. Бирөөсү самолет менен учкан, бирөөсү өзүнүн мамлекеттик кызматтык унаасы менен жолго чыгышкан, бирөөлөрү такси менен жолго чыгышкан, бирөөлөрү достор менен жолго чыгышкан. Бардыгынан коркунуч болгон. Бул кассетаны алып койсо, Аксы окуясынын негизги чордону, күнөөкөрлөрү, окуянын келип чыгыш себептери коомчулукка элге билинбей калат. Демек жанагы кассетаны тарткан бала бул ошол күч түзүмдөрүнүн өздөрүнүн адамдары кандай болгон, бардыгын кийин архивдик материал сактап калуу үчүн окуянын жүрүшү кандай атылды, кимдер каза болду, баарын тартып калган. Анан ал Бишкекке келгенден кийин жаңылбасам 2002-жылдын 23 мартында Жогорку Кеңештин заседаниясында ошол кездеги Жогорку Кеңештин депутаты Исмаил Саков сунуш киргизгенде, муну күн тартибине киргизбей коюшкан, кассетаны көрөлү дегенде. Исмаил Саков анда ким кыргыз элинин патриотумун деген, кыргыз элинин таламын талашамын деген, ушул Аксы окуясына болуп өткөн акыйкатты, чындыкты билем дегендер менен жүргүлө, башка жерге барып ушул кассетаны көрөбүз дегендерден бир топ адамдар эрип чыгышып, журналисттер, депутаттар, ошол жеке катышып аткан коомчулуктун өкүлдөрү чыгышып турган кассетаны көрүшүп, анан Аксы окуясы кандайча болгонун акыйкаттыгын билишкен. Ошол 2002-жылдын май айында Жогорку Кеңештин залында мамлекет комиссиясынын башчысы, ошол кездеги өкмөттү жетектеп турган Танаевдин корутундусу айтылган. Ошол корутундуда биз аксылыктарга маалымат каражатында, маалымат согушунда утулуп калдык деп айткан. Эмне себептен айтылды? Себеби 13 майдан 22 майга чейин Ташкөмүр шаарына келип, 10 миң деген, 20 миң деген аксылыктар, Ташкөмүр шаарынын тургундары, Шамалды Сай шаарчасынын, Кызылжар шаарчасынын тургундары келип туруп, 10 миң, 20 миң адамдар Ош Бишкек трассасын жабышкан. Ошондо биз жолду биротола жаап койбостон, убактылуу гана жаап, ал эми чакыруу менен бараткан, телеграмма менен бараткан, жамандылык менен тазияга бараткан адамдарды, колунда жаш балдары бар, 1 жаштан 3 жашка чейинки балдары бар адамдарды, боюнда бар келиндерди биз кармаган эмеспиз. Автоунааны дароо эле өткөрүп жиберип атканбыз. Анан баягы сөз чыгып, массалык каражаттарын пайдаланышып, мамлекеттик каражаттарды пайдаланышып алар. Аксылыктар жолду жаап салышты. Дыйкандарга
соодагерлерге зыян болуп атат, мөмө-чөмөлөр чирип атат, товарлар, күндөлүк керектелүүчү товарлар, тамак аштар жеткирилбей атат деп айта башташкандан биз ошол элге аксы окуясы кандайча болду деп жана кассетаны көрсөтө баштаганбыз. Ал кассетаны көрүп элдер 1 саат, кейбирөөлөр 3 сериядан көрүшкөн. 3 саатка чейин ошол жерде турушуп, жер тээп, түкүрүшүп, бийликке нааразылык сөздөрүн айтышып, анан эмне жүктөп баратса элге таштап кетишкен. Тамак аштан кайрылып турушкан. Баягы кыргыздын улуу сөзү бар экен, элди эл багат деген. Кыскасы жана жол жабылып, жолдон калган адамдар нааразы болгон эмес. Кассетаны көргөндөн кийин. Эми түшүнүктүү болушун оюмду толуктап коеюн. Ошол май айында Кеңешмеле Танаев мамлекеттик комиссиянын курултуун чыгарып атканда 39 адамдын аты аталган. Алар кимдер эле? Алар жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, жергиликтүү күч түзүмдүн кызматкерлери, ортоңку извинодогу мамлекеттик кызматкерлери болчу. Бирок негизги аксы окуясын уюштурган, негизги аксы окуясында ок атууга буйрук берген, негизги аксы окуясында кан төгүүнү жетектеген жогорку бийликтеги, жогорку эшелондогу адамдардын аттары аталган эмес. Кимдер алар? Аталган эмес аттары. Аталбай калган. Ушул болжол айта аласыздарбы? Мисалы бул ошол убактан ушул убакка чейин көмүскө да калып келатат. Болгону биз жана айтып кеткендей, Абдулла Абдыкапаровдун ошол кездеги 2002-жылы Кыргызстандын башкы прокуратурасынын орун басары болуп турган адамдын кийин 2007-жылы берген интервьюсуна таянып гана айта алабыз. Бул окуянын башында ошол кездеги президент Аскар Акаев өзү турган. Себеби жана хронологиялык өзүнүн эмесинде айтып кетпедиби? Аскар Акаев Кыргызстанда болгон 16-17 мартта деп. Демек, Аскар Акаев өзү көзөмөлдөп, Аскар Акаев өзү башкарып турган. Анан экинчи ушул күнгө чейин массалык каражаттарын айтылып келатат. Ошол кездеги президенттин аппаратынын башчысы Аманбек Кырыпкулов. Себеби бардык эмелерди ошол киши көзөмөлдөп турган. Анан кийинчерээк 2005-жылы бизге белгилүү болду. Бул окуянын башталышына түрткү берген ошол жанагы Токтогулда Бекназаров прокуратуранын тергөөчүсү болуп турганда адам өлүү болду айтып кетпедимби? Букеев деген бир Токтогул районунун тургуну каза болгон. Ал кандайча каза болгон? 2002-жылы Ички иштер министрлигинин академиясынын 2-курсунун студенти Жапаралы Камчыбеков өзүнүн айылына түштүккө баратканда, ал кезде азыркыдай транспорттук агымдар болгон эмес. Конуп түнөп, баягы орусча айтканда пересетка кылып, Токтогулга жетип, Токтогулдан Каракөлгө, ал жерден Ташкомурга жетип, анан Ош тарапка кетишчү. Ошондой болуп Токтогулга барган, үйүнө кетип атып, анан түндө калып калган. Түндө бир мас адамга жолугуп калган. Ал мас адам мага биринчи арак алып бер деп сураган, экинчи акча бер деген, анан үчүнчүсүндө тамеки, папирос сурап, анан бычак көтөрүп буга кол салган. Кол салганда курсант өзүн өзү коргоо максатында каршылык көрсөткөндө Букеевдин колуна бычак санына сайылып калган. Көрсө Букеев мурда соттолгон адам. Анан ошол мезгилде Токтогул район ички иштер бөлүмүндө кандайдыр бир иш боюнча күбө катарыбы же шектүү катары өтүп аткан иши бар экен. Ал коркуп медициналык жардамга кайрылбай койгон, ооруканага барбай койгон. Кан агуунун негизинде ошол киши каза болуп калган. Анан ошол киши каза болгондон кийин тиги Бекназаров президентке импичмент жарыялангандан кийин, Үзөң кууш Кытай Республикасына берилбесин деп аксылтар талап койгондон кийин бийлик өзгөчө ошол бийликти мыкчып Акаевдин атынан бийлик жүргүзүп турган Акаевдин үй бүлөсү, ошонун башындагы Майрам Акаева тиги президенттик аппараттын башчысы Карпулов тууралуу аркылуу бардык нерсени башкарып турган. Кийин 2005-жылы бийлик алмашкандан кийин Букеева Бишкекке келди, Керезгул Букеева. Ошол кезде мени Майрам Акаева чакыртып деп өзү айткан. Резиденцияга алып барып, сен менин жакын эле туугандарым, сиңдим болот турбайсыңбы? Мен өзүм колум менен сага пилмени бышырып берейинчи деп пилмени бышырып дасторкон жайган. Анан тамак ичип, өйдө төмөн сөздөрдү айтканда менен суранган дейт. Арызыңды жаз, Бекназаров күнөөлүү турбайбы? Ишти жаап койгон. Бекназаров жоопко тартылат деп. Анан мен ойлонуп туруп, жоопко тартылыш керек. Кандай болгон күндө да бир тууганымда деп турган арыз жазып бергем. Анан мага
Бишкектен квартира убада кылган Майрам Акаев деп айткан. Бул келип өзү жазып берип тергөө органдарына 2005 жылы бийлик алмашкандан кийин анан массалык маалымат каражаттарынын алдында пресс-конференция берген. Ошол Керөзгүл Букеева. Анан дагы бир айтып кетүүчү нерсе, жана мамлекеттик комиссия тарабынан 39 адам табылды деп айтпадыкпы? Ошонун 13-үнө иш козголду. 13-үнүн ичинен 10-сунун иши кыскарып, окуяга тиешелүү кыймыл аракетинде жаза берүү эмеси аныкталбагандыктан далилдери иш кыскартылды деп. А сотко өткөндөн кийин кээ бирөөлөрүнүн иши жазасы кыймыл аракети тиги эмнеге тиешелүү болбогондуктан ишти кыскартып коюшкан. Анан эң өкүнүчтүүсү жана сөзүбүз башында көз айтып аткан 3 адамдын жаза мөөнөтүнөн эски мөөнөтү өтүп кеткендиге байланыштуу иштер кыскартылып кеткен. Болгону 2011 жылы Кыргыз Республикасы башкы прокуратурасы тарабынан сунуш киргизилип, жогорку сот жаңачылган жагдай бар деп ишти кайра тергөөгө жөнөткөндө Азимбек Бекназаровдун жана жанагы милиция академиясынын 2-курс студенти Жапаралы Камчыбековдун кармалышынын мыйзамдуулугу тууралуу гана кылмыш иши козголуп, ал 16 жылга чейин сот процесстери жүргүзүлгөн. 16-жылы бардыгы акталышып, эски өкмөттүн өтүп кеткендине байланыштуу кылмыш иштери кыскарып, бир гана адам, генерал Болот Жанызаков, ошол учурунда СНБны башкарып турган, СНБ башчысы болгон Болот Жанызаков гана күнөөлүү деп табылып, бирок эски өкмөттүн өтүп кеткенине байланыштуу иш кыскартылган. Буга Бакиевдин тиешеси бар деген сөздөр бар. Ооба, айтылып жүрөт. Тайфун операциясына, Буран операциясына кол коюлган, өкмөт башчысы болуп турганда Бакиев кол койгон деп. Бирок ошону тергөө органдары далилдеп алып чыгыш керек эле. Кыскасы бүгүнкү күндө Аксы окуясына саясий гана баа берилип, тарыхый баа дагы, илимий баа дагы, эң негизгиси юридикалык укукта баа берилбей калды. Башкача айтканда, ок аткандар бар, каза болгондор бар, буйрук бергендер жок. Буйрук бергендер жок. 20 жыл болсо дагы. Түшүнүктүү. Кыскасы момундайда, юридикалык тил менен айтканда, адам өлтүрүлдү, бирок өлүк туруп жок дегендей нерсе болуп калды. Буга чейин айтылып калбаду. Жанагы 69 киши күнөөкөр деп, анан үчөөсү формалдуу болсо дагы күнөөлүү деп табылды да. Айыпталгандардын үчөөсү эле күнөөлүү деп табылды. Анан эми буга чейин дагы бир жерден айтып калдыңыз, саясий баа берилди, бирок укуктук жана башка баа берилбей калды. Окуяга бир жолу чекит коюш үчүн ошол сен берилип аткан сурооңдун 4 багыты камтылыш керек болчу да. Биринчи тарыхый баа, экинчи саясий баа, үчүнчү илимий баа. Анан ошолордун жыйындысынын негизинде келип, жыйынтыктоочу укуктук баа берилиш керек болчу. Анан ошол баалар берилбейинче укуктук баанын берилиши да кыйыныраак болуп атат да. Анан биз бул убакка чейин көрүп деле, катышып деле жүрдүк эле, угуп деле жүрдүк эле. Ар бир бийликтин тушунда, ар бир жылдын 17 мартында ушул окуя, Аксы окуясы белгиленип атканда илимий конференциялар өткөрүлөт. Анан ошону үмүт кылчубуз, тилек кылчубуз. Бүгүн Аксы окуясына илимий жактан баа берилсе экен деп. Бирок тилекке каршы конференция өткөрүп, реализациясында Аксы окуясы жөнүндө эч кандай эмне берилбей, камтылбай калып калчу да. Бүгүн дагы Кыргыз Республикасынын улуттук илим изилдөө эмнеси илимдер академиясы конференция өткөрүптүр момундай темада. Эл бийлиги эгемендик жылдарда деген. Анан биз дагы баягы үзүлбөгөн үмүт, мурдагыдай максат ой менен ошол конференцияга барып катыштык. Анан ал конференцияга барып катышканда шеемибиз дагы бир жолу сууду да. Биз ойлогонбуз, Аксы бүгүн 17 март болуп аткандан кийин, Аксы окуясынан болуп өткөнүнө 20 жыл болуп аткандан кийин өзүнчө бир чоң тема берилип, өзүнчө бир доклад менен тиешелүү адам чыгып сүйлөйт го деп. Бирок андай болгон жок. Ошол жерде илимий конференцияда чыгып сүйлөгөн докладчылар бардыгы өзлөрүнүн докладында айткан сөздөрүндө үстүртөн гана, учкай гана Аксы окуясына бүгүн 20 жыл болду деп гана белгилеп гана кетишип атты да. Бирок өзлөрүнүн илимий жактан изилденген, тастыкталган, айтылган далилдүү баягы ой пикирлерин айтылган жок, көрсөтүлгөн жок. Эми айттым го, илимий жактан кандай тастыкталды? Илимий жактан ошол окуя эмне негизинде чыкты?
эмне негиз берди, эмне түрткү берди, анан эң негизги башаты көмөкчүсү эмне учур окуя жагдай болду ак суу окуянын чыгышына. Ошого илимий жактан илимий көз караш айтылып, илимий жактан бул далилденип, анан кийин баа берилиш керек болчу. Ушул нерселер турмушка ашпай калды. Анан дагы бир өкүндүргөнү, ошол жака барганда мен абдан таң калдым. Биринчи таң калганым, ошол чакырылган коноктордун арасында ошол 2002-жылы ак суу окуясы болуп өткөндө мамлекеттик катчы болуп турган Осмонакан Ибраевдин фамилиясы жазылып турганына. Анан мен ошол жерде кээ бир адамдарга өзүмдүн аксылык катары нааразылык ой пикиримди айттым. Бул киши өз учурунда аксы тууралуу туура эмес маалыматтарды айтып, аксы тууралуу туура эмес сөздөрдү чыгарып, аксы тууралуу мамлекеттик массалык каражаттары аркылуу кээ бир адамдарды пайдаланып, дежурный чал менен балдарды сүйлөтүп, аксы жөнүндө коомчул, кыргыз коомчулугуна аксылыктар жаман көрсөтүп атты эле. Эмнеге бул киши бүгүн келип аксынын 20 жылдыгында өзүнүн оюн сөзүн айтыш керек деп өзүмдүн нааразылык сөзүмдү айттым. Эмнени айтып берди? Алар ооба чакырылган конок болчу, анан биз ал жөнүндө ойлонбой калыппыз демиш болушту, бирок мындай менин көңүлүмдү жуута турган сөз айтыша алган жок. Себеби ал киши айттым го, ошол ак суу окуясынын өрчүп кетишине, элдин бийликке болгон нааразылыгын күч алып кетишине теледен мамлекеттик массалык маалымат каражаттарынын эфиринен түшпөй күнүгө 3 саат, 4 сааттан аксылыктарды аксыз жергезин, анан кээ бир оппозициялык маанайдагы адамдарды, депутаттарды, саясатчыларды жамандап туруп алганды. Ошол кезде юридикалык илимдердин доктору Чолпонкул Арапаев биринчи докладты ошол киши жашады да, анан дагы таң калуу пайда болду менде. Анан нааразылык ой пикир чыкты. Эмне үчүн ушул киши доклад жазып аксы жөнүндө сүйлөш керек? Себеби ошол киши дагы 2002-жылы Жогорку Кеңеште ошол кездеги президент Аскар Акаевдин өкүлү болуп турган. Туура эмес сөздөрдү айтып, президенттин атынан кээ бир депутаттардын оозун басып отурган ал киши. Үзөң куш жөнүндө туура эмес ой пикирлерин айткан. Мен юристмин, мен илимдин адаммын деп. Анан ошол киши да бүгүн конференцияга катышып докладын жазады. Эми азыр Жогорку Кеңеште болгондо так ошол ак суу окуясына байланыштуу отурумдарда сүйлөгөндө бул. Жок, Жогорку Кеңештин заседанияларында, Жогорку Кеңештин заседанияларында сүйлөп жүргөн, президент өкүлү болуп алып, ар бир заседанияга катышып жүргөндө учурунда. Анан бул менин баягы жеке аксылык катары көз карашым, балким бүгүн ошол кишинин конференцияда сүйлөгөнүн, жазган докладын аксылыктар укса, анын ичинен жабырлануучулар, огу жеп каза болгондордун үй бүлөлөрү укса, аларда дагы бир топ нааразылык ой пикирлер чыгат болуш керек. Докладында кандай белгиледи? Ал докладында үстүртөн гана айтып, көбүнчө ошол конституциялык түзүлүшкө басым жасады. Бул мындайча айтканда докладдар бүгүн формалдуу. Формалдуу. Анан жеткиликтүү айткан бул Досбол Нурулуу гана болду. Өзүнүн берилген темасына сырткары ал ак суу окуясына 17-мартка тереңирээк токтолуп, тереңирээк ой пикирин айтып кетти. Эми дагы бир нерсе, кайра эле жанагы жазалангандарды, жаза жообунан бошоп кеткендер, алар кийин кандай болду? Юридикалык жактан жоопкерчиликтен качып кетти, бирок моралдуу укуктар бар да, алар кызматта калыштыбы, кийин же кетиштиби? Жок, алар бардыгы кийинки келген бийлик, анан ошол кездеги Акаевдин бийлиги, президенттик аппараттын администрациясы элге, кыргыз коомчулугуна кандайдыр бир сүртүмдүү көз карашты туудуруп пайда кылыш үчүн мынакей мамлекеттик комиссия тарабынан күнөөлдүү аталган адамдардын бардыгын кызматтан алдык деп 39-тан кызматтан алынышкан. Бардыгы кызматтан кетишкен. Анан тиги азыр демек алар бүт ошондо азыр ошол кезде тиги президенттик аппарат башкарып турган Аманбек Карыкулов кызматынан алынып, бирок Турция республикасына элчи болуп дайындалып, элчилик кызматты аткарып, өмүрүнүн акырына чейин элчи болуп жүрдү. Анан каза болуп калды ал киши. Демек бардыгы кызматтан алынды, бирок моралдык жоопкерчилик тартышкан жок. Ооба, кызматтан гана алынышы, моралдык дагы, укук жактан жоопкерчиликке тартылышкан жок. Материалдык жактан дагы. Себеби ошол адамдын тергөө органдары тарабынан
ошол окуяга төздөн түз тиешеси бар экендиги аныкталып, сот ошол тергөөнүн аныктамасы боюнча чечим чыгарса, анда ошол күнөөлөнүп аткан адам материалдык тегемне дагы төлөш керек болчу да, материалдык чыгымга дагы душар болуш керек, бирок андай болгон жок. Биз аксылыктар ошол аксы окуясынын түздөн түз катышуучулары баш аягына чейин аралашып жүргөндөр, көбүн эсе жабырлануучулар менен каза болгондордун үй бүлөлөрү тилек кылып жүрөбүз. Мурданкы бийликтер дагы, азыркы бийликтегилер дагы аксы окуясына тиешелүү түздөн түз катышы бар, башында турган уюштуруучу негизги күнөөкөрлөрдүн атын атай албаса дагы, биздин келечектеги урпактарыбыз, келечектеги балдарыбыз балким аксы окуясына түздөн түз тиешеси бар адамдардын атын атайт болуш керек да, кеч болсо дагы 50 жыл өтөбү, 100 жыл өтөбү, 2-3 кылым өтөбү ататалат болуш деген тилектебиз. Анан дагы бир тескери көрүнүш нерсе, бүгүнкү күндө эмчи аксы окуясынын бети толук ачылбай атат. Аксы окуясынын бети толук ачылбай атканда менин өзүм баамымда, көз карашымда ошол учурунда иштеп аткан мамлекет кызматта жүргөн адамдардын кээ бирөөлөрүнүн жакындарынын азыркы мамлекет кызматта, ак үйдө, көк үйдө, күч структураларында, тергөө органдарында, сот системасында иштеп аткандыгын, ошол аксы окуясынын бетин ачылбай калганына тиешеси бар деген ойду көз караштамын. Демек ошол маалда жетекчилердин уул кыздары, балким небере чөбөрөлөрү азыр деле бийликте отурушат. Ооба, иштеп жатышат. Ошол каза болгондорго кандай жардам берилип атат? Азыр ошол Ал эмес сөз бар да, ошол жерде каза болгондордун айрымдарынын берилген жанагы медалдары жазалма экен деген. Аксы окуясында жабырлангандарга, каза болгондорго кандай социалдык пакеттер көрсөтүлдү. Башында айттым го, Бекназаров мыйзам кабыл алып, ошонун негизинде жардамдар көрсөтүлдү, бирок ага кошумча 2002 жылдагы, 2005 жылдагы мамлекет тарабынан алгылыктуу, көрүнүктүү жардам көрсөтүлө алган эмес да. 2010 жылы 7 апрелде бийлик алмашып, убактылуу өкмөт бийликке келгенде, ошол учурда гана алгылыктуу көңүл бурулуп, тиги жабырлануучуларга, анын ичинен каза болгондорго Бишкектен бир квартиралуу квартиралар берилди да. 6-7 яланчыгын ар бирине бир бөлмөлүүдөн квартира берилди. 2005 жылы Акаевдин бийлиги алмашканда, мурда мамлекет компенсация төлөш керек деп, тиги жабырлануучулардын жактоочулары соттук териштирүүлөрдө өздөрүнүн сунуштарын, ката ташчыларын киргизип келген өтүнүчтөрүн. Анан 2005 жыл бийлик алмашкандан кийин ошол өтүнүчтөр сот тарабынан кабыл алынып, сот чечим чыгарып, мамлекет тарабынан каза болгондорго, ок жеп жарадар болгон жабырлануучуларга мамлекет компенсация төлөсүн деген чечим чыгарган. Ошонун негизинде өлгөн үй бүлөлөргө 1 миллион сомдон, ал эми каза болгон, тиги жаракат алган, ок жегендерге алган жаракатынын категориясына карап 200 миңден 400 миңге чейин акча каражаттары төлөнүп берилген. Дагы бир сөздөрү чыгарышып, ушак айыңдарды айтып жүрүшөт. Ошол кезинде тиги каза болгондорго берилген мамлекеттик сыйлык жазалма болуп калыптыр деп. Анан мен өзүм көз карашымда баягы юрист катары айтып кетет элем, бул кандайча болушу мүмкүн? Мамлекет тарабынан берилип атса мамлекеттик сыйлык, ал кандайча жазалма берилет? Бул жөн эле ушак айың. Түп нускасы берилген, сыйлыктын дагы эрдик медалына түп нускасы тапшырылган. Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз ушуну менен цензурасыз маекте жыйынтыктап атабыз. Ал эми бүгүн жаап жашырбай сүйлөгөн сөзүбүз бул 20 жыл мурда тилекке каршы аксы жергесинде катталган жай тургундарга, ошол эле митингдин катышуучуларына ок атуу жана анын жыйынтыгы тууралуу болду. Сиздер менен мен бүгүнкү күндө коштошом. Кийинки цензурасыз маекке чейин жакшы туруңуздар.